Мени аябай ойлондурган нерсе бул Баткен шаарынын тазалыгы да. Мен күндө иштен үйгө карай, үйдөн ишке карай дайыма жөө басып келем шаарды аралап. Анан ушул жол жээгиндеги трассанын боюндагы лотокторго үйүлүп калган бакалашкалар, дагы түрдүү таштандылар аябай көп ойлондурат да мени. Анан жумушка карай келатканда, парк аралап келатканда дагы атайын урналар турса дагы эмнегедир орундуктардын айланасына адамдар атайлап мындай таштап койгону мени өкүндүрөт да. Эмне үчүн ошолор Баткен шаарынын бир мындай тазалыгы жөнүндө ойлонбойбу, же аларга баары бирби? Ушул нерсе аябай суроо жаратат. Анан менин жеке пикиримде шаардык тазалык ишканасы, Баткен шаардык мэриясы оюмча Баткен шаарындагы ыктыярдуу активисттер менен иш алып барса оңураак болмок деген сунушту айткым келет да. Себеби ушул Баткен шаары таза болсун деген жаштар аябай көбүрөөк кездеше турганын мен социалдык тармактан байкап калдым. Эгерде ушул ыктыярдуу жаштар Баткен шаардык мэриясы менен биргеликте элге, шаардыктарга түшүндүрүү иштерин алып барса, ошондо бир натыйжа чыгат беле деп ойлойм да. Анан керек болсо айына 3-4 жолу рейд жүргүзүппү, же жумасына бир жолу ошол ыктыярчылар менен биргеликте мына жергиликтүү телеканалдар менен биргеликте рейд жүргүзүп, эмне үчүн таштап атасыз? Же сиздин үйүңүздө ушундай жашайсызбы? Деп баягы таштандыларды ыргытып аткан биздин шаардык тургундарга кайрылып, ошол таштап аткан болсо эмне үчүн деген суроону коюп, элге бир жарыялап туруп уят карыш керек. Антпесе шаардык мэрия кайсыл жерге урна койбосун, баары бир көчөгө таштаган адам көнүп калат да. Эң башкысы адамдардын баягы аң сезимине ошол тазалык деген нерсени орнотуш үчүн түшүндүрүү иштери көбүрөөк жардам берет. Телеканалдан болобу, социалдык желилерден болобу, турмушта болобу, какшай бериш керек. Керек болсо ошол ыргыткандарды улам уят карып туруш керек. Антпесе шаардын көркүнө мынакей терс таасирин тийгизип аткан мына ушулар болуп атат да. Анан мен дагы бир позитивдүү ой айткым келет. Мен Баткен шаарынын маданий шаар болушун каалайт элем. Келечекте буюрса мына ошол парктарга болобу, мындай музыкалык аспаптардын, инструменттердин баягы эстелиги коюлган шаарча болсо дейм да. Мисалы парктын ортосуна комуздун, темирден мындай жасалган эстелигин коюп, ал түндө мындай жанып турса, мисалы дагы бир жерге гитараныкын коюп, дагы бир жерге мисалы пианинонукун коюп, ушинтип койсок мындай кооз көрүнмөк. Анан мына шаарга, жанагы столбаларга мындай кичинекей колонкаларды орнотуп, кечке маал мындай романтикалуу мындай Баткен болсо дейм да. Ошол колонкалар аркылуу кыргыздын мындай классикалык ырларын, күүлөрүн, дүйнөлүк классикалык күүлөрдү мындай кулактын кужурун албаган өлчөмдө мындай жаңыртып койсо, элдер улам угуп отуруп адам өзү эле мындай тарбияланат. Ошол нерсе денесине сиңет. Анан ошол эле кыргыздын санжыраларын, тарыхый үрп-адаттарын, жакшы сапаттарын албетте мындай аудио түрүндө коюп турсак, бул өтө жакшы пайда берет. Анан башка жактан келгендерге дагы мындай үлгү болот.